Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Биздин каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Ташиев таңкы 5-те ишке чыккан кайгулуу кызматкерин сыйлады. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев патрулдук милициянын кызматкери Амангелди Көлбаевке сыйлык тапшырды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Маалыматка ылайык, Амангелди Көлбаев бүгүн таң эрте жол кыймылын көзөмөлгө алып турган. Аны ишке бара жаткан Камчыбек Ташиев саат 5:30 чамасында көрүп, жолдо андан башка кайгулуу кызматкерин жолуктурган эмес. Ар бир мамлекеттик кызматкер Кыргызстан үчүн берилгендик менен ар бир саатын кызмат үчүн арнап талыкпай эмгек кылууга милдеттүү деген Ташиев. Сержанттар УКМКга чакырылып, ага 100 000 сом сыйлык жана эркектердин кийимин саткан белгилүү брендтик магазинден белек тапшырылган. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз жакын арада Казакстанга кирип чыгууну ниет кылып жатсаңыз, сизге таржибалуу дасыккан айдоочу Бакыт Мырзаны сунуштайбыз. Биздин Айфарт заманбап унааларыбыз сиздердин кызматыңыздарда. Узак жолдо сиздер үчүн ыңгайлуу жана кийинен. Алдын ала документти кара тизмеден текшеребиз, мөөнөт өтүп кеткен документтерге жардам беребиз. Без пересадкасыз өзүбүз түз алып келип чыгабыз. Биздин дарек Метро проспект Мира 39А. Толук маалыматты бул номерден алыңыздар. Плюс 7977 852 0081. Токтогул суу сактагычындагы суу дээрлик 12,2 миллиард куб метрге жетти. Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү 12-июнга карата 10 миллиард 196 миллион куб метрге жетти. Электр ишканаларынын маалыматы боюнча күнүнө суунун орточо агып кириши секундасына 906 куб метрди жана агып чыгышы 440 куб метрди түзүүдө. Былтыр 12-июнда суу сактагычтагы суунун көлөмү 8 миллиард 9 миллион куб метрди түзгөн. Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун курулушу августта башталмай болду. Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун курулушу быйыл августта башталат. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров парламентте билдирди. Өкмөт башчы учурда Кыргызстандын экономикалык абалы ашыра турчу ири долбоорлору тууралуу маалымат берип жатат. Жапаровдун айтымында курулушка каражат табылды. Бул жол Шанхай менен Париждин ортосундагы эң кыска жол болот. Даңазалуу жүйөк жолу кайрадан жаралат. Каржы модели бекилип, курулушка делген акча табылды. Өмүр жолу боло турган долбоор ишке аша баштады, деди ал парламентте. Курулушка 3 өлкөнүн лидерлеринин катышуусунда старт берилери айтылды. Белгилей кетсек, аталган темир жол курулушу боюнча көп жылдардан бери кеп болуп келе жатат. Бир катар маршруттар талкууланып, соңунда Торгарт, Арпа, Макмал, Жалал Абад аркылуу өтө турган вариантына токтолушкан. Темир жол курулса, Кытай менен Борбор Азияны байланыштырып, Европа жана Перс булуңдагы өлкөлөргө жаңы транспорт каттамдарын ачат. Бул магистрал салынып калса, Кыргызстан транзиттик өлкөгө айланмакчы. Буга чейин президент Садыр Жапаров аталган долбоор өлкөгө 25 миллиондон 50 миллион долларга чейин пайда алып келерин айткан. Чагылгандан каза болгон өспүрүм атасына аттарды карашып жүргөн. 12-июнь күнү Мурдагы Ак Кулат майданында каза болгон бала 15 жашта болчу. Бул тууралуу Ленин райондук ички иштер башкармалыгы билдирди. Милиция кырсык болгон жерге келген учурда аны тез жардам кызматы жакынкы ооруканага алып кетишкен. Учурда текшерүү иши жүрүүдө. Өспүрүм атасына аттарды кароого жардам берип жүргөнү кабарланат. Бишкек мэриясы ипподромдун аймагындагы ат сарайлардын баары менчиктештирилип кеткенин кабарлады. Муниципалитет тарабынан ат майдандын аймагын пайдаланбоо боюнча бир нече жолу талап коюлганына карабастан жеке адамдар өзүн билемдик менен аттарды үйрөтүп, машыктырып келишет. Учурда иликтөө иштери жүрүп, жыйынтыгында юридикалык баа берилет, дейт муниципалитет. Курман айтта кандай мал союлушу керек, эске алчу эрежелер. Быйыл Курман айт 16-июнда белгиленмекчи. Адатта Ороз айтта курмандык чалынбаса да Курман айтта мал союу керектиги айтылып келет. Спутник Кыргызстан агенттиги муфтияттын берген маалыматына таянып, Курман айтта курмандыкчыкка чалынчу малды кантип туура тандоо керектигин тизмектеди. Курман айт күнү курмандыкка эркек ургачысына карабай төө, уй, кочкор, кой, теке, эчки сойсо болот. Мындан башка малдын түрү курмандыкка жарабайт. Майда жандык кой, эчки курмандыкка бир адамдын атынан гана союлат. Ал эми бодо малды бир же бир нече, эң көбү 7 кишинин атынан да союуга болот. Эгерде чогулган адамдардын арасынан биринин гана ниети курмандык эмес, башка максатта болсо, ал кабыл болбой калат. Улаңдаган малды союуга болбойт. Курмандыкка союлган малдын этин толук өзүнө калтырууга да, бардыгын таратып жиберүүгө да болот. Бирок этти 3кө бөлүп, бир бөлүгүн өзүнө, экинчи бөлүгүн муктаждарга, үчүнчү бөлүгүн чакырган конокторуна бышырып берсе деле жакшы. Курмандыкка союлган малдын этин сатууга болбойт. Курман айтта колдон келсе жетим жесир, колунда жокторго жардам бериш керек. Курмандыкка чалынган малдын этинен бөлүшүп, таттуу тарапа тараткан оң.
Акылбек Жапаров күзүндө жергиликтүү кеңештерде шайлоо өтөрүн билдирди. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров административдик аймактык реформанын алкагында жергиликтүү кеңештерди мөөнөттөн мурда шайлоону быйыл күзүндө өткөрүү пландалып жатканын билдирди. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин 13-июндагы жыйынында маалымдады. Сиздер мыйзамдарды колдоп берсеңиздер жергиликтүү кеңештерди шайлоону быйыл күзүндө өткөрсөкпү деп жатабыз. Бирдиктүү күн кылып 4 эмес 5 жылга шайланат. Жергиликтүү кеңештердин шайлоосун быйыл өткөрүп алалы деп жатабыз. Жапаров административдик аймактык реформанын максаты айылдарды бириктирип, шаарларды кеңейтүү экенин, реформанын жыйынтыгы менен айыл аймактар 452ден 235ке азая турганын билдирди. Ошондой эле кадрдык потенциалды күчөтүлүп, райондун акимдерине ыйгарым укуктуу берилгенин, ротациялоо системасы менен өзүбүздүн уул деген принцип жоюлганын белгиледи. Президент Садыр Жапаров 2023-жылы 30-декабрда административдик аймактык реформага жүргүзүү жөнүндө жарлыкка кол койгон. Ага ылайык өлкөнүн дээрлик бардык райондорунда айыл аймактарынын көпчүлүгү ирилештирилип, жаңы аталыштарга ээ болгон. Административдик аймактык реформа пилоттук түрдө 2022-жылы Ысык көлдүн 1, Нарын облусунун 5 районунда жүргүзүлгөн. Реформанын негизинде Бишкек шаары 12,9 миң гектардан 37,8 миң гектарга кеңейди. Чүй облусунун 8 айыл аймагы жана 4 айыл аймагынын айрым айылдары борборго кошулду. Мындан сырткары Ош шаарын айланта курчаган бир нече айылда экинчи борбор калаага кошулган. Ирилешип жаткан айыл аймактарда жана шаарларга кошулуп жаткан айылдарда Жайыт, Үлүш жана башка жерлерине байланыштуу нараачылыктар болуп жатканы кабарланган. Дагы $21,000 чогулуп калса, мен баламды алып чыгат элем. Бул эл үмүтү фондунун жетекчиси мен Болотбек Айдаркулов. Ушул досубуздун алдына келип турабыз. Бул досубуз өзүңүздөргө белгилүү болгондой, ошол армияда Кыргыз элинде кызмат өтөп, палчандардын катарында ошол дос болуп жүргөн. Ошол палчан достору кайрылып, ушул досубуз ушундай ооруга чалдыгып, оксудан кырсык болуп, аварияга учурап, ушундай акыбалга түшүп калды деп айтканына байланыштуу кележеге $9,000 буйруса чогулду. Дагы $21,000 жетпей турат туугандар. Алардын ыраазычылыгы үчүн деп дагы да ыхсан кылып кетсеңиздер болот. Ембанк эженин өзүнө ачылган Чынаркул М деп чыгат. Жана ошондой эле Тинькофф банк Данияр С деп чыгат. Ошого кеңири өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды которуп, ыхсан кылып койсоңуздар болот. Ошол Индия өлкөсүнө операцияга кетет бул жигит. Ал жака $30,000 деп айтылган. Эми ошол $30,000 буйруса барса операция болуп кетет деген үмүттө турабыз. Бул чоң биздин үмүтүбүз, ишеничибиз, Алла кааласа жакшы болот деген үмүттө турабыз. Сиздерге бул жакта дагы сүрөттөрүн көрсөтүп кетем. Бул таза жигитибиз, ошо эл үчүн кызмат кылам деп, мекенибизди коргойбуз деп, ошол армияда служба кылып жүргөн сүрөттөрүн бул жактан чыгарып кетем сиздерге. Ошо кыргыз эли мен суранам, кыргыз элим ушунча акча чогулуп калды, дагы $21,000 чогулуп калса, мен баламды алып чыгат элем. 24 саат балам жанында отуруп, өзүм деле жүрөгүм болбой баратат. Ушу балам кичине отуруп, басып эметип кетсе деген үмүтүм чоң. Ушуну үйлөнтүп, ушунун балдарын жетелейин деген үмүтүм чоң. Жалгыз туягым менин. Мен ишенем, мындан оор сыноолордон өттү балам. Дагы эле болсо күчтүү бул орунда жеңип чыгабыз, Аллахым буйруса. Жогорку Кеңештин имаратынын алдында жаңы фонтан иштеп баштады. Бишкекте Жогорку Кеңештин имаратынын алдында жаңы фонтан ишке берилди. Фонтандын ачылышына Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров, Жогорку Кеңештин төрагасы Нурлан Шакиев жана депутаттар катышты. Фонтан реконструкциялоо жана капиталдык оңдоо иштери жүргүзүлгөн соң ачылды. Анда 11 даана жогорку сапаттагы борбордук электр насостору, жарыктардын өңүн кезек-кезеги менен алмаштырып турган дистанттык башкаруу системасы, гранит каптоо орнотулду. Министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Жапаров жаңыланган фонтан шаардыктардын жана борбор калаанын конокторунун сүйүктүү жайына айланарын белгиледи. Волна ден соолукту чыңдоо борбору от массажы менен гайморит, простатит, грыжа, остеохондроз, куян, жел кабыз, артрит, артроз, тизе муун, баш оору, суук тийүүнү дарылоо жана гандин таякчалары менен жасалган массаж аркылуу кан айлануу системасын жакшыртуу, гайморитти дарылоо үчүн бет көмгөйчөлөрүнө от жагуу, андан соң табыгый чөптөрдөн жасалган порошокту мурунга үйлөп ириңдерди алып чыгаруу, төмөндөгү ооруларды айыктыруу үчүн дары чөптөргө сугарылган таякчалар менен массаж жасап, андан кийин от жагып, денедеги токсин, шлак, туздарды чыгаруу. Бизге келип, кепилдик менен ден соолугуңуздарды чыңдап кетиңиздер. Биздин дарек Масалиев көчөсү 73. Кененирээк маалымат алуу үчүн 0501 119 119.
Омандан олжолууга айткан кыргыз футболчуларын Эдил Байсалов тосуп алды. Омандан олжолууга айткан Кыргызстандын футбол боюнча корма командасы Манас аэропортунан Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов тосуп алды. Бул тууралуу өкмөт кабарлады. Белгилүү кетсек, улуттук команда 2027-жылы өтө турган Азия кубогуна жана 2026-жылы өтчү дүйнө чемпионатына тандоо оюндарынын 3-туруна жолдомо алган. Байсалов спортчуларды машыктыруучулар штабын жана футбол федерациясынын акыркы жетишкендиктери менен куттуктаганын айтылат. Дүйнө чемпионатынын 3-тандоо раундуна чыгуу учурда кыргыз футболунун тарыхындагы эң чоң ийгилик болуп калды. Биз өз командабыз менен сыймыктанабыз, футбол өлкөбүздү бириктирип шыктандырат, деди ал. Өкмөттүн өкүлү азыр Кыргызстанда улуттук курама команданы жогорку деңгээлге кармап турууга гана эмес, стадиондорду жана футбол аянтчаларын курууга, мектептерди ачууга, балдар жана массалык спортту өнүктүрүүгө ресурстар бар экендигин белгиледи. Акылбек Жапаров Миңгушта радиациялык абал туруктуу экенин айтты. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Нарын облусунун Жумгал районунун Миңгуш айылында сайга кулаган оор жүк ташыган автоунаа тууралуу комментарий берди. Өкмөт башчы 13-июнда жогорку кеңештин жыйынында депутат Исхак Масалиевдин суроосуна жооп берип жатып, кооптонууга негиз жок экенин, Миңгуш айылында радиациялык абал туруктуу экенин айтты. Ал жакта айдоочудан күнөө кетип калган, аймакта жашап жаткандарга да, ылдый жакта суга тишин кылып жаткан дыйкандарга да коркунуч жок. Комиссия ишин жыйынтыктагандан кийин маалыматтарды беребиз, деди ал. Жаратылыш ресурстары, экологиялык жана техникалык көзөмөл министринин биринчи орун басары Медетбек Маметов 11-июнда жогорку кеңештин отун энергетикалык комплекс жер казынасын пайдалануу комитетинин жыйынында депутат Мирлан Самыйкожонун суроосуна жооп берип жатып, Миңгуш айылында сайга кулаган оор жүк ташыган автоунаада уран калдыктар болгонун ырастаган. Акылбек Жапаров ал туура эмес маалымат бергенин айтты. Миңгуш айылында 1-июнда туюк суу уран калдыгын сактоочу жайдан уран калдыктарын ташып иштеген Хово үлгүсүндөгү оор жүк ташыган машина кырсыкка кабылып сайга кулап түшкөн. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги автоунаа кырсыкка учурган маалда бош болгонун, кырсык болгон аймактар радиациянын көрсөткүчүн ченегенде кооптулук жок деп чыкканы маалымдалган. Kaktus медиа порталы 9-июнда окуя болгон жерден тартылган видеону жарыялаган. Анда кырсыкка кабылган автоунаадан кандайдыр бир белгисиз заттуу оор техника башка машинеге жүктөп жатканын көрүүгө болот. Жаратылыш ресурстары, экологиялык жана техникалык көзөмөл министрлиги Миңгуш айылында көпүрөдөн сайга кулаган оор жүк ташыган автоунаа Эрнстрой ишканасынын автоунаасы экенин маалымдаган. Ушул тапта жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин экологиялык техникалык көзөмөл кызматы, Кыргызстандын Тоген металлургия профсоюзу, Саламаттыкты сактоо министрлигинин ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө департаментинин радиациялык коопсуздук бөлүмүнүн өкүлдөрү кирген комиссия кырсыкты иликтеп жатат. Миңгуш айылында туюк суудагы уран калдыктарын дальние сактоо жайына ташуу иштери 2023-жылдын август айында башталган. Аны Орусиялык Росатом ишканасы ишке ашырууда. Буга чейин Миңгушта айрым жергиликтүү тургундар уран калдыктарын рекультивациялоого каршы чыгып келген. 2013-жылы уран казып алуу өнөр жайында жабыр тарткан аймактарды рекультивация кылуу боюнча Орусия, Кыргызстан, Казакстан жана Тажикстандын ортосунда келишим түзүлүп, бул программанын координатору жана ишке ашыруучусу болуп Орусиялык Росатом мамлекеттик корпорациясы дайындалган. Алар программанын алкагында өлкөдөгү Кажысай, Туюк суу, Миңгуш жана башка уран калдыктары сакталган жайлардан радиоактивдүү топуракты ташып, рекультивациялоо иштерин жүргүзө баштаган. Миңгуштагы уран калдыктын негизги бөлүгү айылдын үстүндө жайгашкан. Андагы улуу зат айылды аралап өткөн жол аркылуу ташылат. Телеграмдын негиздөөчүсү Павел Дуров Ысык көлгө келди. Телеграм платформасынын негиздөөчүсү Павел Дуров Кыргызстанга келди. Бул маалыматты ишенимдүү адамдар тастыктады. Миллиардердин учурда Ысык көлдө экени айтылууда. Дуров буга чейин Борбор Азиянын жашоосун көрүүгө, элдин Телеграм каналын кантип колдоноорун жана алардын санарип муктаждыктарын изилдөө үчүн келерин жазган эле. Парламент уран жана торий гендерин иштетүүгө уруксат берүүнү колдоду. Жогорку кеңеш уран жана торий гендерин иштетүүгө уруксат берүүчү мыйзам долбоорун 2 жана 3 окууда жактырды. Документке бүгүнкү жыйында 70 депутат макулдугун берип, 8 каршы болгон. Биринчи окууда мыйзам долбоору боюнча маалымат берген жаратылыш ресурстары, экологиялык жана техникалык көзөмөл министри Мелис Тургунбаев уранды иштетүүгө салынган тыюу башка сейрек кездешүүчү металлдарды камтыган 83 кенди изилдеп иштетүүгө жолтоо болуп жатканын айткан. Министр аларды иштетүү өз кезегинде экономиканы жакшыртууга салым кошооруна ишеним арткан. Бийлик бул мыйзам долбоору элдин ден соолугу, экологияга зыян болбой турганына ишендирип, кызыл омпол генин иштетүү Ысык көлгө зыян келтирбей турганын билдирүүдө.